Жакыр жашагандарга болсо электр энергияны биз 50 тыйынга түшүрө алдык. Биз да мындан ары даректүү жардам берүүлөрдү күчөтүшүбүз керек. 1 миллион 400 миң, 1 миллион 500 миңге жакын үй бүлө бар. Ошонун ичинде мына 210 миңден ашык жакырларды сиздер менен биз чогуу өлкөнүн мойнунда буларды багып алышыбыз керек. Анан дагы 200 миңге жакын байыбыз бар. Алар эми байлардай төлөй башташ керек. Мына биз салыкты жакшынакай баарына равномерный кылып бердик элек. Азыр мен күтүп атам салык инспекциясынан, Министерство экономикадан байлардын эми такыр жашай албай турган активтеринен биз ала башташыбыз керек. Мына ошореки байлар эми байлардай төлөй башташ керек да. Мына салык инспекциянын ыкмалары дагы ошого жараша мындан ары дагы өркүндөш керек. 200 миңге жакын байларыбыз бар. Эми калган 1 миллиону бул орто катмарлар. Ошонун дээрлик көпчүлүгү дагы ушу ишкерлер, малый средний бизнес болуп алек болушат. Мына буларга таптатынакай шартты түзүп беришибиз керек. Алар автоматтык түрдө салыгын төлөп, салыкка улук саат алып иштеп кете бериш керек. Буларды биз эч качан кыйнабашыбыз керек да. 368 миң бюджетте иштегендердин айлыктарын көтөрө алдык. Анын ичинде сиздер да барсыздар. Мына жакында Каныбек Алтынбек Каныбекович киргизип атат. Жумуш жакшы иштегендерге коэффициент коюп, алардын да айлыктарын көтөрүп берели деп. Биз каршылыгыбыз жок. Ошо механизмин киргизсин деп биз сиздерден күтүп атабыз. Мына биз мугалимдердин айлыктарынын баарын көтөрдүк элек. Вакансиялар 75%га жабылды да. Алыскы тоолуу региондордун баарында вакансиялар жабылды. Айрым кызматкерлер, мугалимдер, стаждары барлар 50-60 миңге чейин азыр акча алып атышат. Анткени биз высокогорный коэффициенттерин да калтырып койгонбуз да. Бир үй бүлө байкуш бир кунажынды сатса 50 миң сомдун тегерегин. Анын үчүн 3 жыл жүрөт. То карышкыр жеп кетпесе, оору болбосо, а бул жерде мугалимдер мына 30 миңден 50 миң сомго чейин айлык алып атышат. Анан биздин студенттерибиз мугалимдикке барам дегендерди стипендияларын көтөрдүк элек. Биринчи курста 1000 сом, 2-де 2, 5-те 5 миң сом айын алгандай кылып. Мына быйыл биринчи жол 180 балдан ашкан балдардын баары педагог болобуз деп азыр ошол жака баратышат да. Бул эң мыкты, жакшы окуган балдар педагог болуш керек. Биздин балдарыбызды таланттуу мугалимдер окутуш керек. Айыл чарбасына 26 миллиард сом бердик. Жалаң гана мамлекетти коргонуу үчүн Баткенде 2 сыйра кайра ордуна калыптанууга, ордуна келтирип атабыз. Ошонун баарына 80 миллиард сомдон ашык акча бердик. 17 миллиард сомду жалаң капложенияга салып бердик. 34-35 миллиард сомду тышкы карызыбызды жаптык. Ошону менен бирге чоң курулуштарды дагы баштадык. Камбар-Ата ГЭСтин биринчи ГЭСке старт берилди. 1,6 миллиард сом бердик. Киров суу сактагычында бала саруу бир аяка малый ГЭСти курабыз деп 1 миллиард 800 миллион сомду бердик. Калган дагы бир 50ден ашык малый ГЭСтерди куруп атабыз. Минфин азыр мүмкүнчүлүк алды, ошо бизнесмендерге поручительство берип, мурун жалаң только өкмөт өзүнө гана бере алчу, азыр ушул жакшы бизнестерге өзгөчө возобновляемый источник энергияга акчаларын берип атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол 3 мамлекет макулдашып, проектный офисти ачтык. ТОсу май-апрелде бүтөт. Мына бул жумуш дагы астыга жылат. Мына Камбар-Ата 1 ГЭСи 5-6 миллиард доллардын тегерегинде болот. 3 мамлекет дорожный картасын коюп алып, биз иштей баштадык. Темир жолду дагы ушу 5 миллиард сомдун тегерегинде деп биз айтып атабыз. Ушундай чоң локомотивдер пайда болуш керек. Мына ошонун артынан экономика дагы оңолуп кетет. 30 жылдан бери биз темир жолду жоготуп эле келгенбиз. 42-47 километр темир жолубуз жок болуп кетиптир. Биз быйыл Балыкчы Каракече жолун, темир жолунун 5-7 километрин бүтүрдүк. Биз да муну бүтүрөбүз. Аягына чыгарабыз деп атабыз. Как раз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Казарманга келгенде, биз дагы ошо Казарманга жетип калсак, анда түштүк, түндүктүн баарын темир жолу менен курчап алат элек да, сиздерге, биздерге дагы жакшы болот эле. Товардын көлөмү кескин түрдө көтөрүлмөк.